Бирок биз деги эле адам баласы жаралгандан баштап эле өзүбүздү ушунчалык жакшы көрөбүз. Мисалы кичинекей балдарды карасак, алар колдорун, буттарын өздөрүн ушунчалык жакшы көрүшөт. Өздөрүнүн айткандарынан кайтпайт, алам дегенин алат, коем дегенин коет да. Деги эле биз жаралганда эле өзүбүзгө болгон чексиз сүйүү менен жаралганбыз. Ошентип жараткан. Бирок кандайдыр бир убактарда бизге чөйрөнүн, ата-энебиздин, алардын каалоолоруна биз ыңгайлуу болуп баштагандыктан, мисалы, сен бүгүн мындай кылышың керек, сен эртең тигиндей кылышың керек, сен мындай болушуң керек деп алардын өздөрүнүн калпына сала берип эле биз өзүбүзгө болгон фокусубузду жоготуп коебуз. Өзүбүзгө көңүл бурбай баштайбыз. Өзүбүздүн каалоолорубузга көңүл бурбай баштайбыз да. Ал эми өзүбүздү сүйүүнү биз кандай түшүнсөк болот? Биз өзүбүздүн каалообузга көңүл бура алабызбы? Көп учурларда биз өзүбүздүн каалоолорубузга көңүл бурбайбыз. Мисалы, башкалардын айтканына ыңгайлуу болуп эле кете беребиз да. Мисалы, мен бүгүн каалайм, каалабайм, ушуну жасашым керек. Себеби мага айтышты дейбиз да. Мен жасай албайм, мен жасабайм, мен каалабайм деп айтпайбыз. Вот өзүбүздүн каалообузга көңүл бурбаганыбыз бул өзүбүздү сүйбөгөнүбүз. Ал эми биз өзүбүздүн каалообузга көңүл бурсак, ошондон биздин жашообуз биз каалагандай болот экен. Албетте биз каалоо дегенде биз такыр эле мисалы өзүбүз каалагандай эле кечке уктап кечке басып эмес. Мисалы, мени бүгүн сиздер чакырдыңыздар, мен ушул нерсени кааладымбы, каалап келдимби, каалабай келдимби да. Эгерде мен каалап келген болсом, мен чын жүрөгүмдө бир башкача мамиле кылам. Эгерде мени кыргызча айтканда моюндан байлаган эптей десе, анда башкача мамиле кылам. Ошон үчүн дайыма өзүбүздүн каалообуз менен каалообузга көңүл буруп, ички эмнеге каалоо деп атам анткени каалоо деген бул ички дүйнөдөн чыккан нерсе. Ал эми каалабаган нерсе бул айтты мага жасашым керек. Ал эми көп байлыктын баардыгы биздин ички дүйнөбүздө болот экен да. Ошон үчүн көбүрөөк мен эмне каалайм деген суроону өзүбүзгө берип туруш керек экен. Бир күндө жок эле дегенде 5 жолу. Мен эмне каалайм? Жок эле дегенде сахар салып чай ичип, кичине болсо да 5 мүнөт болсо дагы өзүбүзгө көңүл буруп, дем алып отурсак, бул ошол дагы биздин каалообузга көңүл бурганыбыз болуп эсептелинет экен. Ошондон ал тургай айтышат го, Япониялык методикада болуш керек. Жумуш арасында, жумуш ортосунда сөзсүз түрдө 5 мүнөт дем алган. 5 мүнөт дем алсаң, сен уже эле болду. Жумушуңду да сапаттуу жасайсың. Ошол жерден эгерде өзүн сүйүүнү мисалы мамиледе айта турган болсок, үй бүлөлүк мамиледе же адамдар менен башкалар менен болгон мамиледе айта турган болсок, өзүн сүйбөй туруп башка адамдан сүйүү талап кылган адамдар көбүнчө мен айтам да. Мисалы, жолдош мени сыйлап айтат, жолдош мени сүйбөй атат, белек бербей атат деген учурларда сиз өзүңүздү сүйөсүзбү, сиз өзүңүзгө ошол белекти ыйгарганга макулсузбу, татыктуумун деп эсептей аласызбы деп, анткени биз өзүбүздү сүйбөй туруп чөйрөдөн талап кыла бергенибиз бул биздин өзүбүздүн ата-энебиздин сүйүүнүн жетишпегендиги болот экен. Эмнеге мен жантан бери ата-эне деп атканымдын себеби бул ата-энебиз бул биздин бала чактагыбыздан бул биздин фундамент деп айтсак болот да. Биздин фундаментте болбогондон кийин жеке жашообузга келгенде биз аны чөйрөдөн талап кылабыз. Чөйрө биздин атабыз дагы эмес, апабыз дагы эмес. Бизде кыргыздарда сонун сөз бар го, мен сенин атаң да эмесмин дегенчи. Вот ошол сөз абдан туура экен да. Качан гана айым мисалы өзүн сүйгөндө, жолдошу да сүйүп баштайт экен. Анткени мен өзүм үй бүлөлүү болгондуктан, жолдошум менен экөөбүздүн ортобузда дагы мамиле көп жылга чейин туура эмес болуп жүрдү. Албетте биз айымдар көбүнчө бул учурда жолдошубузду күнөөлөй беребиз. Жолдошум дегенде мындай деп мен айтам, айымдарга биринчи кезекте өзүңүзгө көңүл буруңуз, өзүңүзгө болгон сүйүүгө көңүл буруңуз. Өзүңүздү ички дүйнөңүздөн сүйсөңүз, каалап алсаңыз, кандай болсоңуз ошондой. Ошондон сиздин чөйрөңүз, сиздин күзгүңүз депчи. Анан ийгиликке караганда көпчүлүгү ийгиликти мисалы бизнести ачканда же жумушта өзүн сүйбөгөн адам мындай доказательство бирөөгө өзүнүн бар экенин, өзүнүн колунан келгенин, өзүнүн кыйын экенин далилдеш үчүн ачып алышат да. Менин да колумдан келет, шашпагыла, мен көрсөтөм силерге деп анткени кайсы бир учурда мисалы сенин колуңдан келбейт, сен адам болбойсуң деген сөздөрдү угушу мүмкүн. Эгерде андай учурларда дагы бизнес болот. Бирок ушунчалык кыйынчылык менен, анткени далилге абдан көп энергия талап кылынат. Бирок кайсы бир деңгээлге барганда кайра түшө беришет да аларчы. Эми өзүн сүйгөн адам эгерде бизнес ачкан болсо же бир жумушту баштап же бир жумуш башташа турган болсо, анда ал адамдын бизнеси дагы үнү көтөрүлөт экен. Эмнеге? Анткени башкаларга сүйүү алынып атат. Жараткан деги эле бизди жараткан, башкаларга дагы жардам бериш үчүн да. И ошол учурда биз башкаларды сактап калыш үчүн эмес, башкаларга именно ошол өзүбүздөгү болгон ички дүйнөбүздөгү сүйүүнү арнасак, анда көптөгөн жакшы нерселер болот экен. Дал ошол өзүбүздү сүйүүгө тоскоол болгон бизде абдан көп блоктор бар. Мисалы, айта турган болсок, бул күнөөлүү сезим. Мисалы, мен кичинекей кезимде ата-энем, ой, менин кызым деген эртең чоңойгондо прокурор болот или президент болот дей берсе, мен чоңоюм дагы андай нерсеге жетпей калганда, мен ата-энемди анда өзүм күнөөлөп баштайм. Мен ата-энемдин күткөнүн жасай алган жокмун. Мен ата-энемдин сүйүүсүнө демек татыктуу эмесмин деп баштайм. Бул бир. Жана башка ушул сыяктуу түрдүү күнөөлүү сезимдер болушу мүмкүн. Бул бир эле мисал да. Дагы бир мисалы кабыл болгон сезимдер болушу мүмкүн. Бул дагы өзүбүзгө болгон сүйүүгө тоскоол болот.
мисалы кандай капа болду, мисалы менин кичинекей кезимден баштап ата энем бир туугандарымды көбүрөөк жакшы көрдү дагы мен жакшы көрбөйм. Ошол учурда ата энем мени жакшы көрбөйт турбайбы деп туруп айтпайбыз. Биз өзүбүзгө ата эненин көзү менен карайбыз. И ата энем мени жакшы көрбөйт экен дейм дагы мен өзүмдү дагы кабыл албай баштайм. И дагы бир нерсе бизде мындай деп коет да, үй бүлөдө иерархия дайыма сакталыш керек. Ата атанын ордуна, папанын ордуна, кыз бала баланын ордуна да. Биз көп учурларда өзүбүздү ата эненин ордуна коюп алабыз. Кайсы учурда? Мисалы ата энебиз карды, же бүгүн биз ийгилик жаратып атабыз, алар жараткан эмес да. Ошол учурда вот силер жараткан эмессиңер, же колуңардан келген эмес, мен бүгүн ушинтип баштадым дейбиз да. Аларды үйдө коюп алабыз өзүбүздү. Ошондо үй бүлөдө иерархия бузулганда дагы өзүбүзгө болгон сүйүү бузулат. Ушул сыяктуу түрдүү себептери бар да. Бул психологиялык жакта. Ал эми күнүмдүк жашоодон биз дайыма да өзүбүздүн эмне каалап жатсак ошол нерсени жасашыбыз керек. Мисалы чөйрө спортко бардык, мен да спортко барышым керек деп кааласак деле бара бергенде сак тура эмес болуп калат. Өзүбүздү дайыма угушубуз керек. Мага жагабы спортко барышым керек. Би жагабы, биге барсам болот.